Салам достор, Кыргыз шоу-бизнесинде бүгүн эмне жаңылык? Биз менен чогуу көрүңүздөр. Мирбек Атабековду коркутуп АКШга кетиришкенби? Чолпон Талипбек кыздардын жамбашына эмнеге чапты? Арстан Алай, энергия керек болсо мага чалгыла. Чалып койсоңор, мына телефондон 2 мүнөт энергия өткөрүп койду. Аваз Закимов жылдын мыкты ырчысыбы? Жылдын мыкты ырчы мырзасымын. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков жакында эле үй бүлөсү менен АКШга кеткени маалым болгон. Анын чет өлкөгө кеткени коомчулукта ар кандай кептерди жаратты. Социалдык тармактын айрым колдонуучулары ырчынын парламенттик шайлоодон кийин орун алган башаламандыкта аянт кабырып сүйлөгөнүнө байланыштуу ага коркутуулар болгонун, мындан улам Мирбек Атабеков үй бүлөсү менен чет өлкөгө кеткен деген пикирлер жазышууда. Ырчы өзүнүн тарегине карата айтылып жаткан кептер боюнча түшүндүрмө берди. Бул жалган маалымат. Биз ар жыл сайын АКШга кайын журтума конок болуп келип турабыз. Бул жолу да ошол максат менен келгенбиз. Жогоруда айтылган маалымат туура эмес. Бул жөн гана айрым адамдардын фантазиясы деп ойлойм. Бардыгын туура түшүнүү менен кабыл алам, дейт ырчы. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазыңыз, лайк басыңыз, биздин каналга катталыңыз. Ырчы Чолпон Талипбек өзүнүн TikTok баракчасына видео жүктөгөн. Анда ал бири-биринин жамбаштарына чаап жаткан учурун көрүүгө болот. Ал эми Чолпон Талипбек бул видеосу менен катталуучуларына позитивдүү маанай тартууласа, кээ бирин бул тасма таң калтырды. Бир 3 күн жатаарда мындай чалып койсоңор, мына телефондон 2 мүнөт энергия өткөрүп койду. Алып баруучу Нурсултан Майназаров Арстан Алайды видеого тартып алган. Анда Арстан Алай кимге энергия керек болсо, мага чалсаңар телефондон 2 мүнөт энергия берем деп сүйлөп жаткан. А сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Дегеле Арстан Алайга ишенесизби? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазыңыз, лайк басыңыз, видео менен бөлүшүңүз. Мына телефондон 2 мүнөт энергия өткөрүп койду. Только азыр энергиянын заманы. Сендечи мындай элестет, баягы жаш адамдарды жакшы көрөсүң. Ошол сыяктуу эле сенде энергия болсо ишиң жүрүшөт. Ушуну эстенчи кадимки батарейка окшойт да. Энергияны берип алган заман эле. Доброе утро, друзья! У нас смог. Тамашоочу Актан Рыскелдиев өзүнүн жеке Instagram баракчасында видео киргизип мынтип жазган: "Түтүндү эмне кылабыз? Билгендер айткылачы. Ууланып бүтмөй болдук, туугандар" деп. Ал эми сиз ушул суроо боюнча ойлонуп көрдүңүз беле? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, видео менен бөлүшүңүз. У нас сегодня день ужасный. Начинается смог. Видели, да? У нас смог. Классно, мисс. Ужасно. Вау. Пусть сегодня ваш день будет успешным и счастливым. Сегодня у нас смог. Та-та-ра-та-та-ра-та, та-ра-та-ра-та-ра-та. Удачного дня всем. У нас смог. Аваз Закимов жылдын мыкты ырчысыбы? Ырчы Аваз Закимов өзүнүн жеке Instagram баракчасына сыйланып жаткан видеосун жүктөп мынтип жазган: "Ар бир эмгек өз убагында бааланганы, ар бир чыгармачыл инсан үчүн чоң сыймык. Бүгүн бир нече медиа компаниялардын тандоосу боюнча жылдын мыкты ырчы мырзасы наамына ээ болдум. Баарыңыздарга чоң рахмат. Буюрса дагы көп ийгиликтерге чогуу жетебиз" деп жазган. Ал эми сиз чынында эле Аваз Закимовду жылдын мыкты ырчысы деп ойлойсузбу? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазыңыз, лайк басыңыз, видео менен бөлүшүңүз. Жылдын мыктылар 2020 эмгектеги мыкты жетишкендиги, жогорку кесиптик шеберчилиги үчүн Аваз Акимов сыйланат. Жылдын мыкты ырчы мырзасымын. Ырчы Арсен өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына сүрөт жүктөп, чач жасалгалоо кесипти өзгөртөт деп жазган. Ал эми сизге кайсы чач жасалгалоосу жакты? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, видео менен бөлүшүңүз.